Баткен районунун Карабулак айылы деңиз деңгээлинен 1500 метр бийиктикте жайгашкан. Район борборунан 20 чакырым алыста. Бүгүнкү күндө калкынын саны 4000ге чукул. Жергиликтүүлөр негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенип келишет. Бүгүнкү элет баяны көрсөтүүбүздө мына ушул Карабулак айылы тууралуу баяндап бермекчибиз. Айылга кире бериш жерде эле Карабулак Айгүлдүн мекени деген мына ушундай арка курулган. Анткени Айгүл тоосу Карабулак айылында жайгашкан. Буга чейин эс алуучулар же болбосо туристтер ушул Айгүл гүлүн көргөнү келгенде жол таппай адашып кеткен учурлар болгон болсо, бүгүн мына ушул арка аркылуу Айгүл тоосуна барса болот. Жергиликтүүлөр элдик ашар ыкмасында бул курулушту өткөн жылы куруп бүтүшкөн жана ушул уламышта айтылгандай Айгүл кыз менен Козулан Баатырдын айкелин дагы орнотушкан. Карабулак айылынын жаштарынын демилгеси менен айылдын инфратүзүмүн жакшыртууга аракеттер көрүлүп келет. Алгач эле туристтерди тартуу үчүн айылдын астанасына арка курушуп, жол четине аялдамаларды да өз каражаттарына жакшыртууда. Мындан сырткары кайрымдуулук иштеринде жаштар колго алышкан. Жаштар өтө демилгелүү чыгып атат. Кээ бир маселелерди мамлекеттик бюджетти карап отурбай, былтыркы 1986 жылкы толгон бүтүрүүчүлөрүбүз биздин айылга мындай аялдамаларды куруп берип, өздөрүнүн демилгелери менен айрым оорукчан жаштарыбызга дагы ошонун ден соолугуна жардам көрсөтүү үчүн демилгелүү иштерди жасап атат деп айта алам. Айылга мамлекет тараптан да жакшы көңүл бурулуп жатканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айтышат. Союз учурундагы жолдун тамдыгы жыгып, тургундарга түйшүк жаратып келген болсо, өткөн жылы 4 чакырым ички жолго асфальт төшөлгөн. Бул жумуштар аймактарды өнүктүрүү жылында аткарылган. Карабулак айылында 2018-19 жылы аймактарды өнүктүрүү жылына карата биз көптөгөн жакшы алгылыктуу иштерди жасай алдык десек болот. Себеби Карабулак айылына кире беришинен айылдын борборуна чейинки 4 километр аралыкта асфальт төшөлдү, мамлекет тарабынан каржыланып. Айылдык аксакал Махманаби Тишебаев унаасы менен район борборуна жүргүнчү ташыйт. Кеминде жаңы курулган жолдон күн сайын 2-3 рет каттап турат. Жол курулушу боюнча адис болбосо да сапатына канааттанат. Анткени эски жолдо да далайы рет каттап келген. Жакшы эле жолдорубуз, мурунга караганда эң жакшы жолдордун бириге кошулуп калды азыр. Мурда таштак жол эди да мурда. Мурда дагы асфальт болгондо асфальт бузулгандан кийин машиналарды эзишет да. Али асфальттын кадактары, мындай немелери балондорду бурат дагы, ошо балондордун тросторун үзүп акмаган чыгарат да. Нече машина бузулуп жолдо калып жүрөт. Айылда өткөн жылы эски мектептин ордуна заман талабындагы 3 кабаттуу мектеп имаратынын пайдаланууга берилүүсү да жергиликтүүлөрдү кубандырган. 5 миллион сомдон ашуун каражат жумшалып, 375 орундуу билим уясы окуучуларды кабыл алды. Бул айылдагы билимдүү жаштарды даярдоого чоң салым дешет агартуучулар. Жаңы мектепке киргенден бери биздин балдарда дагы көптөгөн кызыгуулар пайда болду. Себеби жаңы мектепте өтө шарт жакшы. Кааласак мына актовый залыбыз бар, спорт залдарыбыз бар. Балдар каалаган убакта компьютерге кирип сабак өтүп атабыз. Шарттарыбыз өтө жакшы. Балдарыбыздын да маанайы өтө жакшы. Мурдагы мектепке караганда бул мектеп өзгөчөлүгү класстарыбыз чоң, залдарыбыз кең, анан биздин билимибизге жакшы таасирин тийгизип атат. Мурда биз бир партага 3төн отурган болсок, быйыл мурдага караганда окуубузга ыңгайлуу болуп калды. Карабулак айылында билим берүү мындан бир кылым мурда эле башталып, 1927 жылы сабатсыздыкты жоюу боюнча атайын мектеп уюшулган. Бүгүнкү күндө бул мектепте билим алгандардын саны 400гө жеткен. Элдин санынын көбөйгөндүгүнөн айылда дагы башка мектеп да уюшулган. Учурда мектебибизде 393 окуучу окуп атат. Аларга 34 мугалим билим тарбия берүүдө. Айылда элдин саны көп болгондуктан мурдагы Карабулак орто мектебинен дагы бир мектеп бөлүнүп чыгып, айылдын ылдый жагында Закир Абдыкеров атындагы орто мектеп иштеп атат.
Карабулактык келиндер кыргыздын кол өнөрчүлүгүндө аздектеп келишет. Муундан муунга уланып келе жаткан килемчилик бул айылда кеңири жайылган. Жумуш жок деп отуруп албай 3-4 келин топтолуп буйыртма менен килем согушат. Мындай ишмердигин атайын имарат жайыз деп отурбай, ачык асман алдында эле улантышууда. Ушул отурган келиндердин баардыгыбыздын энелерибиз, апаларыбыз ошо бизге чейин кылып жүргөн экен да, Карабулакта. Анан биз баарыбыз келин болуп түшкөнбүз бетке. Ошо кайнелерибиздин ишини улантып, ошо элдердин заказды алып, ушинтип токуп жатабыз. Болгону 3 күндө бүтөт. Араби жана жүл килемдерди мыкты сапатта токуган чеберлер 3 күндөн 20 күнгө чейинки аралыкта буйыртманы аткарышат. Килем табигый жүндөн токулгандыктан ден соолукка пайдасы чоң. Ошол себептүү буйыртма бергендердин катары суюлбайт экен. Эми бул өнөрлөрүн кыз келиндерине да үйрөтүп, баткен килемин кийинки муунга өткөрүп беришет. Турциянын килемдери кооз көрүнгөн менен баары бир ого бир синтетика эмелер дагы аралашып калышы мүмкүн. Бул биздин ден соолукка өтө пайдалуу. Мындай сыз айыл жерде көп сыз эмелер болот, жерлерде иштейбиз. Кайра үйгө кирген мезгилде жыp-жылуу жакшы. Бул килемдерди азыр өзүбүз эле токуп калбастан өзүбүздүн келиндерге, кыздарга да үйрөтүп жатабыз. Айылдык келиндер килемчилик аркылуу өздөрүнө жумуш орундарын түзүп алышкан. Бул өнөрлөрү аркылуу тапкан каражаттарын үй бүлөлүк бюджетке салышат. Шаардагыдай акча табууга шарт болбосо да, турмуш тиричилик ар бир адамдын аракетине жараша болот дешет. Бул элет жеринде жумушсуздук күч деген сөздөрдү четке кагат. Аял кишиге жумуш көп болот. Сөзсүз эле үй бүлөлүк бюджетке кожоюндорубуз гана акча табыш керек деген эмес. Ошо төртөөбүздө дагы студентибиз бар. Студенттерди ушинтип эле кол өнөрчүлүк менен эч кандай биз кыйналбайбыз. Айыл жерде кыйын жашоо дейт, бизге кыйын эмес. Айран сүтүбүз бар, аны сатабыз. Мындай заказдар келсе килемдерди токуйбуз. Кыргыздын кылымдардан келе жаткан дагы бир куракчылык өнөрүн Лазат Садыкова улантып келет. Эки кызына өз колу менен сеп даярдап берген. Кыйын турмушта энелерибиз бар тапканын курап отуруп, жууркан төшөктөрдү даярдашкан. Ушундан улам куракчылык өнөрү калган дейт каарманыбыз. Илгери кичине калган кыйкымдарды алып курап, балдарга кийим кылып, кичине курактан кичине төшөк кылып, ошентип жетишпеген мезгилде ошентип келген. Азыр эми Кудайга шүгүр, түрдүү материал, түрдүү кылам десең баары жок бар. Түрдүү свети боюнча даярдап кыласың. Ошентип кызыгып кылып атабыз. Кудайга шүгүр, заманыбызга шүгүр, баары жок болуп атат. Энди кол өнөрчүлүк жакшы экен. Ушинтип даярдап кылып атабыз. Соғымыңды сойдырдық, жаныға қойды сойдырдық, құйрық бол қойдырдық, қыздан болса парзантпыз, айланайын келгендер чай ішпей құрып кетпеңер, атама тисін соғу, қыздан болса парзантпыз дедім. Катыча Назарова жаш кезинен көркөм сөз өнөрүн багып келет. 80 жаштан ашып калса да айылдагы жалгыз кошокчу. Уйкалыштыра сөз таап кошок айтуу, ананда маанисине жеткирүү бардык эле адамда кездешпеген өнөр. Кошокчулук аркылуу ооз-эки чыгармалар сакталып келген дейт каарманыбыз. Шул сөз байлык калбаш керек, иште кетпеш керек көмүлүп. Шон үчүн мана сөз байлык жаш урпактарга калыш керек да. Манастын байлыгын неме батырлыгын айтып атат. Onu endi şu körgön adamlar mana urpaktar Manas batırыбыз экен деп сыймыктанып атпайбызбы? Кыргыздын батыры деп. Ошон үчүн неме урпактарга калыш керек да эленай. Кыргыз эли ушунчалык көөдөнүнө көркөмдөтө сөз баккан, кыйчалышта ханды жыга сөз тапкан, сөздүн сыйкыры, сөздүн күчү ушунчалык тереңде жаткандыгын ушунан билсек болот. Муундан муунга айтылып келген кошоктор уланып келе жатат. Эл ичи өнөркенчи демекчи Карабулак айылы колунан көөрү төгүлгөн уста чеберлерге бай. Мындан сырткары тарыхый мааниге ээ жерлери бар. Карабулак айылында мындан 3000 жыл мурда эле эл отурукташып жашап келгенин айылдагы мыктын көрү деген көрүстөндөрдөн билсек болот. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.